Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn. Merimdүү, ырайымдуу болгон Аллах Тааланын ысмы менен. Урматтуу мусулман бир туугандар, баардыгыңыздарды кирип келген ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктайбыз. Бул ыйык Рамазан айы мээримдүүлүктүн айы, сабырдуулуктун айы жана берешендиктин айы. Ушул ыйык Рамазан айында адам баласына берилген көптөгөн ыйыктыктар бар. Ошол ыйыктыктарды ушул Рамазан айында сиз менен биз аткарууга милдеттүүбүз. Албетте бул ыйык айда биз өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Бул ыйык айда биз жалаң гана ашказаныбызга орозо тутпастан, балким дене мүчөбүздүн баардыгына орозо тутушубуз керек. Тагыраак айтканда, жемек ичмектен тыйылгандан кийин эле ошол руханий ички дүйнөбүзгө дагы орозо тутушубуз керек. Тактап айтсак, ар кандай ушак айымдан, жала жабуудан, же болбосо бир адам баласын капа кыла турган илдеттерден өзүбүздү алыс тутуп, бул ыйык Рамазан айында тарбиялашыбыз керек. Себеп дегенде 11 айдын султаны болгон ыйык Рамазан айы бул өзүнчө бир чоң бир мектеп. Бизди руханий жактан тарбиялай турган бир ыйык ай. Баардыгыңыздарды ушул ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктап кетемин. Ушул ыйык Рамазан айында жараткандан буйрулган буйруктарды так аткарганга аракеттенели. Ыйык Рамазан айында көптөгөн мечиттерде мына таравих намаздары окулат. Таравих намаздарында хатмул Курандар коштолот. Баардыгыңыздарды таравих хатмул Курандарга чакырып кетебиз. Албетте бул Куран айы болгондуктан ар бирибиз Куран окуганга, Курандын маанилерин окуп, Курандын нуру менен жүрөктөрүбүздү нурдандарганга аракет кылышыбыз керек. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала берекелүү ыйык аятында: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун." О имандуулар, силерден мурунку доордогуларга орозо тутуу парыз кылынган сымал, силерге дагы саналуу күндөрдө орозо тутуу парыз кылынды деп Аллах Тааланын берекелүү ыйык аятында буйруду. Андыктан ушул Аллах Тааланын буйругуна моюн сунуп, ыйык Рамазан айында туткан орозолорубузду жараткан Кудай Таалам кабыл кылсын. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам: "Ман сама Рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min замби." Ким ушул ыйык Рамазан айын чындамсыздык менен күтүп, иман келтирип, жана жалгыз Аллах Тааладан соопторду үмүт кылып Рамазан айында туткан орозолордун урматында Кудай Таалам өткөн күнөөлөрүн кечирет дейт. Андыктан Кудай Таалам ушул Рамазан айындагы туткан орозолорубузду жана дуа тилектерибизди Кудай Таалам кабыл кылсын. Кудай Таалам кирип келген Рамазан айын баардыгыбызга куттуу берекелүү кылсын. Туткан орозобуз кабыл болсун. Алланын жолунда берген кайрымдуулук иптар кечеңиздерди жараткан Кудай Таалам өзү кабыл кылсын. Ушул ыйык Рамазан айында жараткандан кандай тилеген тилек, ниет максаттарды суранган болсоңуздар, Кудай Таалам өзү кабыл кылсын. Албетте бул айда дуалар кабыл болуучу ай. Кудай Таалам ушул дуаларыбыздын катарында эл журтубузга, коомубузга, мекенибизге дуа кылалы. Кудай Таалам баардыгыбыздын туткан орозолорубузду жана дуа тилектерибизди кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.